Төө ашууда кар жаап жатат. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Жол тескөөчүлөр айдоочулардан Бишкек-Ош унаа жолуна кышкы дөңгөлөк менен гана жүрүүнү жана жолдо этият болууну суранат. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Орусиянын президенти Владимир Путин мобилизациядан качып өлкөдөн чыгып кеткен жарандар тууралуу комментарий берди. Путин Астанага жасаган иш сапарынын алкагында журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөргөн. Анда орусиялык журналисттер өлкөдөн чыгып кеткендерди Орусияда саткындар деп айтылып жатканын, алардын Орусияда калган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү конфискацияланат деген кептер жүрүп жатканы тууралуу Путинге суроо узаткан. Орусия президенти мобилизациядан баш тарткан эркектер тууралуу эмоция менен эмес, юридикалык негизде жооп берүүнү туура көргөндүгүн айтты. Ар бир конкреттүү абал боюнча укуктук баа берилет. Кимдир бирөө катуу корккон үчүн, дагы бирөө мобилизациядан качып, дагы бирөө башка себептерден улам өлкөдөн чыгып кетиши мүмкүн. Ар бир конкреттүү абал боюнча конкреттүү түрдө укуктук баа берилиш керек деп билдирген Орусия президенти Владимир Путин. Кошумчалай кетсек, Орусияда 21-сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыяланган. Бул окуядан улам өлкөдөн 100 миңдеген жарандар чыгып кетти.